Алабука районундагы Дүкөндү өрттөөнү уюштурган Жалал-Абад облусундагы уюшулган кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Кармалды 2025 жылдын 11 январынан тартып Россия аймагында болуп, шериктер аркылуу Алабука районунун Өрттөө айылында жайгашкан Мурас 2 азык-түлүк курулуш дүкөндөрүн өрттөп жиберген. Кылмышты жасоого себеп жана дүкөндүн ээси жеке кастык мамилелери негиз болуп үч алуу максатында болгондугу аныкталган. Окуянын кесепеттерин келтирилген материалдык чыгымдын көлөмү болжол менен 43 миллион сомду түзгөн. Азыркы учурда кармалган адамдар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.